Бүгін бізде темабыз болса, өнерің болса, өргө чап деп, сонун өнерлөргө, сонун таланттарга, өзгөчө өнерлөргө ортоктош болот азирдемир. Андыктан, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү таңды сиздер дагы позитивдүү, сонун өзгөчө тостуңуздар болуш керек деп ишенебиз. Андыктан, эч кайда алыстабайбыз. Кызыктын баары дагы да болсо алдыда. Тагмана берүүбүз иш сапарын улантат, кызыктуу конокторубуз дагы бар. Барыңыздарга мыкты маанай. Мынакей барпы интернет деген түшүнүк киргенден кийин, элге кеңири тарагандан кийин эл арасында мисалы азыркы учурда 3D форматындагы сүрөттөр, 3D кинотеатрларда дагы мынакей 3D фильмдери дагы коюлуп атат да. Ал эми бүгүнкү мен бул сөздөрдү айтып жатканым дагы жөн жерден эмес. Мына ушул 3D форматындагы сүрөттөрдү тарткан Кыргызстандагы кол менен өзгөчө талант эси Медер Келдеев сүрөтчү бүгүн бизде студияда конокто. Кутмандаңыз менен. Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келиңизби? Мынакей өзүңүз кургол келбей жаныңыздагы шедевр менен кошо келтирсиздер. Мынакей сонун сүрөттөр көз жоосуна колдон келсе, мынакей жакындан дагы алып берсек болот. Ар бири өзүнчө уникалдуу, тим эле бир баягындай жандуудай сезилет экен да. Эми келиңиз, кепти мындай кылып баштайлы, Медер байке. Сүрөтчүлүк өнөр негизинен таталыш, колдон келген баягы көпчүлүк жасай бербейт. Анан сүрөтчүлөр дагы көп, ошол менен катар изденген, сиздей баягы бир өзгөчө сүрөттөрдү жараткан, же болбосо баягы 3D деп атпайбызбы, ушундай бир көз жоосуна алган ушундай сүрөттөргө негизи башында ушул тармакка киргенде эле 3D сүрөттөр менен баштадыңызбы, же кийинчерээк улантып кеттиңизби, кызыгуулардан? Негизи эле сүрөт дүйнөсүнө кантип, качан келип калдыңыз деген суроо болсунчу. Мен негизи сүрөткө кичинеден бери кызыгам. 3-4 жашыман бери тартчым. Башында кумурскаларды, машинелерди, кладыштарды көрүп тартып. Ичинде бар болчу да ушул нерсе. Аябай үйдө отуруп кеч күн киргенде, свет күйгөндө аябай жагымдуу нерсе пайда болуп, барак ручка алып тартып. Анан күнүгө тартып берчим. Биринчи класска келгенде бир сумка толуп калган. Классташтарым келип көрүшчү бардыгы. Баракелде. Эңи салам. Күнүгө кызыгып, анан ошентип бара-бара тартып, анан кээде болуп калат, 1-2 жылдай тартпайчы. Ошондой мезгилдер келет, анан тынбай тартып баштаган бул 2011-жылдарда. Ошондо мурунку эски сүрөттөрүмдү мен интернетке киргизип, анан элдер кызыккандан мен да кызыга баштап, ошондон бери үзгүлтүксүз тартып жатам да. Мисалы 3D форматындагы сүрөттөр кадимки сүрөттөрдөн мындай өзгөчө жандуу болуп көрүнөт да. Анан буну тартууда мисалы эң негизги нерселерин айта кетсеңиз да, мисалы кантип жандуу болуп көрүнөт да, буну кантип тартылган булар? Мага тиги жылан тирүүдөй эле көрүнөт, коркуп атам. Бунун тартылышы живопись да, краска, карандаш менен тартса болот. Негизи тартылышы биркимде эле сүрөт, айырмасы жок. Болгону бунун өзүнүн бир точкасы бар. Bir жерден карап, бир ракурстан, анан камера аркылуу караш керек да буну. Ошонун объему чыгат. Мына ушул 3D форматындагы сүрөттөрдү качандан баштап тарта баштагансыз? 2013-жылы ошондо баштап актуалдуу баштап. Ооба, 2012-жылдары уже кызыгып сүрөт тартып, портреттер тартып баштаганда интернеттен көрүп калдым да башка сүрөтчүлөрдүнчү, чет элдин сүрөтчүлөрүнөн. Анан кызыгып, бир жылдай кызыгып жүрдүм. Bir günü kılıp göreyim deyip, jene de proba kılıp göreyim deyip tartıp gördüm stakanды. Tüzü жоқ екен. Болды сразу эле. Ошол 2013-жылы май болчу. Ошондон баштап ыкманы үйрөнүп калгам. Жакшы. Анан ар бир өнөр адамынын деп койсок болобу, же болбосо ошол сүрөтчүлөрдүн деле бир жанына жакын, жан дүйнөсүнө жакын болгон бир сүрөттөрү же болбосо жанры болот да. Сиз кайсы жанрлардагы баягы 3D форматындагы сүрөттөрдү тарткан жагы же болбосо мен билгенде могул колуңуздагы аябагандай көп эмгек турат. Ичинде адамдардын баягы картина сыяктуучу, анан портрет сыяктуу. Анан баягы пейзаж деп коебуз, дагы башка бир ушундай табияттын сүрөттөрүн дагы тартасызбы? Кайсы жанр сизге көбүрөөк жакын? Ал мезгили менен болуш керек. 7-8 класстарда мен конкурска катышып жүргөндө көбүнчө живопись тартчым, жаратылыштарды боек менен. Анан кийин бара-бара кишинин сөөлкөтүнө өттүм, жалаң портрет тартып баштадым да. Азыркы мезгилде ортодон да 3D формат аралашып кетти.
Бирок өзүмө жаккан айланып келип ар бир адамдын сүрөтү да. Портреттер. Мисалы, сүрөттөрдүн азыр бул жериңизде биз барактап отуруп баардык сиздин эмгектериңизди көрдүк да. Андан кийин көбүн эсе мисалы чет өлкөлүк мисалы ошол эле актерлор болобу, ошолордун да сүлөкөттөрү түшүрүлгөн сүрөттөр бар экен да. Мисалы, өзүңүзгө жаккан актерлорду, өзүңүзгө жаккан инсандардын сүрөтүн түшүрөт экенсиз да ошондой өзүңүз. Өзүмө жаккандарды албетте жакшынакай сүрөттөрүн тандап аябай тартам да, эзипчи. Ар бир майда чүйдөсүн чукулап. Бирок элдерден да суранганы болгон убагында. Бул сүрөт мен сүрөт бер, анан бул актёрду тартып бер деп. Ошолордун баардыгы аралашып бир папка толколду да, тартып. Ушул папка деп калып, ушул папканы мен барактап телекөрүүчүлөрүбүзгө көргөзүп берейин. Бул папка жөн папка эмес, ичинде толгон токой таланттардын, атактуу инсандардын сүрөтү түшүрүлгөн. Мынакей баардыгы тирүүдөй да, баягы аппарат менен, фотоаппарат менен тарткандай. Мынакей көрүп алыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, баары эң сонун чеберчилик менен тартылган. Бул 13 жылдары тартылган сүрөттөр экен мынакей. Ушунча сүрөттү тартууга канча убакыт кетти? Анан бир сүрөттү канча убакытта тартып коесуз, Медербек эке? Орточо убактысы 4 сааттай. Медербек эке, мисалы айтып коюшат го, сүрөтчүлөр болсо адамды сүрөткө тартууда, сүлөкөтүн сүрөткө түшүрүүдө ал адам кандай тамактанат, мындайча айтканда да, эмне кантип дем алат, мисалы ал адамды толук билиш керек депчи. Негизи ушундайбы? Толук билген соң мындай сүрөттө ал адамды мындай жандуу кылып көрө алабыз депчи. Негизи мен өзүм тандаган адамдарды окшоштурганда мындай башкача да, кээде сүрөттө башкача көрүнөт, жашоодо башкача. Танаган адамдарды мен жакшы эле тартам. Бул жери мындай экен, тигиндей экен деп. Жашоодо кандай экенин билиш керек демек, Билиш керек негизи да. Бирок башка чет өлкөнүн элдерин билбейм да. Кинодон көрүп туруп анан кийин телевизордон көрүп билесиң. Ошон үчүн кээде сүрөттө жакшы чыгат деп ойлойм. Бирден бир себеби сүрөттүн дагы качествосу жакшы болсо, сүрөт жакшы чыгат. Кадимки калем. Медербек эке, мынакей бул жактачы кара калем менен, анан кадимки ручка менен, баягы биздин сыя менен, ушул менен да тарткан. Бул жанрлар графика деп атабыз, жогоруда кадрда айтып өттүк. Анан боек менен дагы тартат экенсиз да. Негизи кайсыл түрү оор, жеңил? Боек менен кичине оорураак, анткени боекто гуашь, краска, акварель деп коет. Алар менен оңой эле. Карандаштыкы кыйыныраак да, бири-бири менен аралаштырган. Кагаздын бетине жугушу бир аз боеп атканда мындай, кандай десем, орусча айтканда тормоз берет да. Кармалып. Ошонусу менен убактысы көбүрөөк өтүшү мүмкүн. Убакытты көп талап кылганы менен татаал болушу мүмкүн. Беркинде айырмасы бирдей эле жугушу. Бирдей эле. Анан мен баягы маалымат карап атып, барактап отуруп, мындай маалыматтарга түшүп болдум да. Баягы 3D деп атпайбызбы? 3D баягы сүрөтчүлүктү, баягы шедеврлерди, портреттерди, пейзаждарды тарта албаган жөнөкөй башталгыч сүрөтчүлөр 3D баягы 3D форматында үйрөнүп алганга өзүнчө бир ыкмалары бар дейт да. Баягы кадимки барактарда баягы чакмак деп койбойбузбу? Клетка орусчасы. Ошол барактардан баштап кадимки үйрөтүүнүн дагы баягы бир өзүнчө бир методикасы болот экен да. Ушул чын. Анан мисалы өтө бир баягындай шыктуу болбосок дагы мындай башталгыч адамдар ушул 3D сүрөтүн тартып алууну өздөштүрө алабы? Өздөштүрө алат, анткени эгер адам бир аз чимеге жөндөмү бар болсо, анын эч кандай мындай атайын сүрөтчү болуп үйрөнүп кереги жок. Бир аз сүрөт тартса, анан ал жерге бир аз геометрия керек да. Бир ракурстан карап, анан черченен деле өттүрүш керек. Аксонометрия деп коет, ошол сыяктуу, анан перспектива деп коет. Бир точкадан чачырайт да. Ушул точканы үйрөнүп алса, аксонометрияны бүт ченем менен чимен чиген адам 3D форматта үйрөнүп кетсе оңой эле. Медербек эке, мисалы айтып калбадыңызбы, азыркы учурда бир кездерде жаратылышты тартсам, азыркы учурда ошол адамдардын эле сөйлөкөтүн сүрөткө түшүрүп атам депчи. Анан ошол адамдардын сөйлөкөтүн эле сүрөткө түшүрүп калышыңызга эмне себеп болду? Эмнеге ошол адамдар да анан кийин же болсо мындай суроо талап жакшы болуп атабы да, мисалы буйрутма бергендер болот да. 2011-жылы башталдым деп атпаймынбы? Буга чейин айтып кеттим. Ошол кездерде интернетке жаңы киргизип баштагам. Ал убакта однокассинг сайт болуш керек. Ошол киргизгенде друзьялар көрүп, анан буйрутма берип баштайт да.
буйрутма беришти. Биринин атынан бири кетерди анан. Өзүңүз кызыга баштадыңыз, тартып берип, адамдардын ширкөтүн тартып анан колум көнүп кетти. Ошондон деп ойлойм да. Бир кездерде мындай тыныгуу болуп калган деп калдыңыз да, сүрөт тартпай калгам деп, кайсы бир 2 жылга тыныгуу депчи. Анан негизи сүрөтчүлөрдүн да жан дүйнөсү мындай өзгөчө сезилет да, жан дүйнөсү башкача. Анан мисалы илхом деп коет го, эргүү кайсыл учурда келет. Анан мындай тыныгуу болуп туруш керек да, сиздерге дагы. Ооба, тыныгуу болот. Мен тыныгуум көбүнчө башка жумушка алаксыган да. Мурунку буга чейинки болгон тыныгуулар бул окууга себеп болгон да, окууга киришип, алаксып кетип. Азыркы мезгилде болсо, может, балким жумуш болуп, башка нерсеге алектенип, ошон үчүн бир аз убакыт ажырата албай калышыңыз мүмкүн. А так, если 2-3 күнгө убактым бош болсо, сразу эле карандаш кармалбай да. Дароо каалаган убакытта. Жакшы. Анан мына ушул сүрөттөрдү тартууда деп атпайсызбы? Мен айта турган нерсем, ар бир сүрөттү тартууда өзүнчө бир мынакей сиз айтып атасыз, 4 саатта тартып койсо болот депчи. 4 саат убактысында бир сүрөт жаралып атат. Анан жаралганда дагы керемет шедевр сүрөттөр жаралып атат. Бул 3D форматындагы сүрөттөрдү бир чекит менен деп атасыз, чачыратып тартабыз деп атасыз. Анан менде бир мындай суроо болуп атат. Ушул сүрөттөрдү тартып, же болбосо бир дагы да болсо чоң бир элдерди таң кала турган бир баягы бир болуп калбадыбы? Жип менен тартыпчы, аягын бир өзгөчөчү. Мындай бир мисалы сизди көрүп дагы сизден үйрөнгөндөр бар да, мисалы үчүн. 3D форматындагы сүрөттөр тартып, бул мындай кылса да болот, мындай дагы да бир изденүүнүн астында, дагы бир сонун бир ачылыштарды жасоо пландары барбы? Анан дагы көрөрмандарыңызды, же болбосо көрөрмандарыңыз да болуп калбош керек. Эмне менен таң калтырайын деп турасыз сүрөттөрдөн? Азыркы мезгилде 3D форматта бир жолу сүрөт тартканым бар асфальттын бетине. Ошол жаатта мен уландырып кете алган жокмун да. Ошону улантайын деген да ой бар. Дубалдын бетине, жерлерге мен билгенден жерлерди дагы сүрөттөрдү коюп, атайын 3D форматта кылып боеп. Азырынча ошол Мынакей сөз соңунда бүгүнкү биздин программабыздын темасы дагы мынакей өзгөчө талант ээлери, талант өнөр туурасында сөз кылып жатабыз да. Биз билбеген дагы кандай таланттарыңыз бар? Ушул суроо менен сиздин таланттарыңызды дагы ачабыз азыр эфирден, Будан башка таланттар ушуга тиешелүү болуш керек. Мен кесибим архитектор болгондуктан макет жасай алам. Азыркы мезгилде жанагы досторум бар, тааныш балдар дагы танк ойногондор сурашат, танканын макетин, ошолор жасап берип, архитектор. Жакшы. Керемет сүрөттөрдү карап, барактап эле отура бере турган сүрөттөргө бул сүрөттөрдү карап отурупчу, эң сонун. Мындай альбомуңуздан дагы бири бар экен, чоң болгондо дагы. Жакшы, Медирбек байке, сизге ырашып беребиз. Элдерди сонун сүрөттөр менен таң калтырып, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп атсаңыздар, өзүңүздөрдүн ушундай бир керемет 3D форматында болобу, дагы сонун сүрөттөрүңүздөрдү сүрөттүү болгуңуздар келип атса, Медер мырзаны көрүп алдыңыздар, байланышып таап алсаңыздар болот. Сизге болсо ырашып беребиз келип бергениңизге. Сонун шедеврларды жаратып жүрө бериңиз дейбиз, чыгармачылык ийгиликтер, эргүүлөр боло берсин. Бизде болсо ошол 3D форматындагы өзгөчө сүрөттөрдү тарткан сүрөтчү Медер Келдеев болду. Ал эми Таң маанай программасы өзүнүн берүүсүн дагы бир өзгөчө талант. Бул азыркы учурда битбокс өнөрү кеңири тарады. Битбоксчуларыбыз да көбөйдү. Заманбап. Ооба. Негизи эле битбокс деген эмне, кандай түшүнүк? Мына ушундай ушул таланттын ээси менен алдыңкы сюжеттен тааныштырабыз. Кеттик.